Kalpak. Kepke жоқ, kalpak kiyip. Чоң долбоордун ачылышына чоң даярдык көргөн жетекчилер. Энергетиктин формасын кийip. Манас аэропортунун жетекчиси Манас мырзага эң көп берилген суроо. Өтө популярный суроо болуп атат азыр. Тартип сакчыларына таамай тебилген топ. Таласта тартип тыкыр көзөмөлдө. Талас обласы боюнча азыр 110 камера бардык жайларда автобекеттерде коюлган, чоң магазиндерде коюлган. 30 жылдан соң Таластын аба каттамы жанданды. Демек өлкө ичинде бул облустун коноктору учак менен каттап башташат. Негизи бул аймакта аэропорт Советтер Союзунда иштеп келип, ал ураган соң мында иш толугу менен токтогон. Эми минтип өлкө жетекчилигинин тапшырмасы менен бардык талапка жооп берген заманбап аба майдан курулду. Бүгүн тарыхый күн, ошентип жапжаңы салынган Талас аэропортунда мынакей биринчи жолу таңкы саат 8-ден 20 мүнөт өттү. Талас аэропортунун учуп конуу типкесине ан 26 үстүндөгү учак келип конду. Косоодон киргенде эле конокторду Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү чагылдырылган граффити тосуп алат. Мында улуу жазуучунун чыгармаларындагы каармандар да тартылган. Күтүү залы, эне жана бала үчүн бөлмөлөр, жагымдуу мамилеси менен өзүнө тартып турган кызматкерлер. Заманбап аба майданда жүргүнчүлөрдүн ыңгайы үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Учуп кетүү жана учуп келүү залдары керектүү жабдыктар менен толук камсыздалган. 100 жүргүнчү 1 саатына өткөнгө шарты бар. Бул жагыбызда мына учуп конуу тилкебиз бар. Анан перрон деп коет, стоянка. Бул жерде 2 самолет кое турган 2 стоянкабыз бар. Популярный суроо болуп атат азыр. Биз өзүңүздөр билгендей 2 учак сатып алганбыз былтыр күзүндө. Ошол учактарыбыз Кудай буйруса план боюнча могу күздө келе турган болуп атат. Ошо күздө келгенден кийин эле биринчилерден болуп учуп баштайт. Мындай жаркыраган заманбап аэропортту ишке киргизүү министрлер кабинетинин жана Манас эл аралык аэропортунун биргелешкен аракетинин аркасында мүмкүн болду. Президент Садыр Жапаров ички авиакаттамдардын ишке кириши менен өлкө үчүн кирешелүү болуп, экономикалык өсүштү камсыздашына ишеним артты. Деги эле жаңы аэропорт бул жаркын келечек үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр экенин баса белгилейм. Мына ушуга байланыштуу Талас аэропорту Кыргыз Республикасындагы авиациянын өнүгүшүнө, жүргүнчүлөр менен жүктөрдү ташуунун көлөмүн көбөйтүүгө түрткү берип, ишкерлик менен туризмдин өнүгүшүнө өбөлгө болот. Мамлекет Талас аэропорту менен эле чектелбейт. Ушул тапта өлкө боюнча дээрлик бардык аэропорттордо курулуш жана оңдук түзөө иштери жүрүүдө. Авиа инфраструктураны өнүктүрүү үчүн былтыр президент Садыр Жапаров тийиштүү мамлекеттик органдарга тапшырма берген. Ага ылайык бардык аба майдандар эл аралык жарандык авиациянын талаптарына жооп бериши керек. Маселен, учурда Каракол, Тамчы эл аралык аэропорттордун аэробекет комплекстерин куруу боюнча иштер кызуу жүрүп жатат. Нарын аймактык аэропортунун автобекетин куруу боюнча иштер толугу менен бүткөрүлүп, бүгүнкү күндө учуп конуу тилкесинде оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүүдө. Ушул тапта Казарман, Кербен, Баткен аэропортторунун учуп конуу тилкесин оңдоп түзөө боюнча иштер аягына чыгып калды. Ал эми Баткен эл аралык аэропорту жер-жерлерден келген учактарды кабыл алууда. Отуруп, анан жерден старт берип, Чоң долбоордун ачылышына чоң даярдык көргөн жетекчилер. энергетиктин формасын кийip. Мамлекеттик иш эле эмес, сырткы келбет да маанилүү. Kalpak. Kepke жоқ, kalpak kiyip. Министрлерди жетектеп келген МКАП төрагасы Акылбек Жапаров күн мурда уюштуруу иштери менен жеринен таанышты. Бөлүшмө мемлекеттик автоматикаларды Казакстан менен Россия кылды. Генератор жана Испаниядан даярдап келдик.
эмелер бөлүштүрүүчү компоненттер Кытайдан тасыматтар Өзбекстандан алдык. Талас облысындағы дағы бір маанилүү объект açılды. Киров суусактагычына курулган Баласаруу кичигеси ишке кирди. Бул Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери өлкө каражатына салынган алгачкы энерго объект. Баласаруу кеси Кыргыз Республикасынын эгемендик жылдарындагы чакан кес куруу боюнча жүзөгө ашырылган алгачкы мамлекеттик долбоор экенин баса белгилеп айтып коюуга арзыйт. Ошондуктан бул долбоор мамлекет тарабынан электр кубатын өндүрүү тармагын өнүктүрүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат, жаркын келечекке жетелейт, ошону менен бирге мамлекетибиздин экономикасын өнүктүрүүгө оң таасирин тийгизет. Мамлекет аталган ГЭСти 3 жылга жетпеген мезгил аралыгында эле куруп бүттү. Ушул жылдар аралыгында таласта жумуш орундары түзүлүп, жергиликтүү тургундар курулуш иштерине тартылган. Ал эми бул ирет ГЭСтин ишке кириши менен аймактын тургундары жумуш менен камсыз болору анык. Ушул жерде ГЭС курулуп, ГЭС турган жергиликтүү айыл өкмөтүнө, мисалы үчүн бюджетке биз жылына 53 миллионго жакын сом бюджетке төлөйбүз. 20га жакын жумуш орун пайда болот. Орто эсеби менен айлыгы бир 40 миң сомдун тегерегинде айлык алышат. Сіздер дайыма сұрайсыздар, президент Садыр Жапаров ушул социалдык мекемелерге, завод, фабрикаларга момундай салып кеткен мезгил кутуларынын аягы эмне болду деп арадан 2 жыл өтпөй мынакей бүгүн ушул чакан ГЭС, таласта чакан ГЭСтин мынакей ишке берүүчү сигналды президент Садыр Жапаров басты. Бүгүндөн баштап дал ушул Баласаруу ГЭСи 25 мегаватты күч кубатка ээ болуп, электр энергиясын өндүрө баштады. Ичи ГЭСтин кубаттуулугу 25 мегаватты түзүп, жылына 92 миллион киловатт саат электр энергиясын иштеп чыгат. Жылдан жылга керектүүнүн саны өсүп жаткан Кыргызстан үчүн бул сезилерлик колдоо боло алат. Ичи ГЭС бардык заманбап жабдуулар менен камсыздалган. Демек мында авариялык өчүүлөрдү жана ар кандай мүчүлүштүктөрдү алдын алып, же болбосо тез арада ордуна келтирүүгө болот. Акыркы технологиядагы оборудованиянын баары коюлду. 2 трансформатор, анын үстүнө дагы 2 биздин улуттук электр тармактарынын көмөк жардамында реконструкция болду да. Ошол линия жерде мындайча айтканда эгерде бизде бир линияда кокустуктан бир подстанцияда авариялык өчүрүүлөр болуп калса, экинчи подстанцияга кошконго мүмкүнчүлүк түзүлдү да.